эле кайсы программаларды колдонсок эффективдүү болот, ошо жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Гапыр Мадеминов айткандай, караңгыны тилдегенче бир бурчуна шам жак деп бекеринен айтпаса керек. Болбойт деп олтурбастан ошол өзүбүз аракет жасап көрөлү. Бүгүнкү күндө менен мугалим эри шаркак сыяктуу бир агымда болуусу шарт. Бул учурда Google форумунда Мультурок сайтында түзүлгөн тесттер жардамга келет. Бул жерде мугалимдер кандай креативдүү ой пикириңиздер болсо тартынбастан ага тесттер, маселелер, талдоолор аркылуу берип ышыктасаңыздар болот. Заман талабы болгон проект жазуу, маселелерди бат чечүү, кардар табуу, максат коюуга үйрөтүү зарыл болууда. Башкача айтканда, жаңыдан пайда болуп келе жаткан кооператор сыяктуу кесиптерге багыттообуз керек. Бул маалыматтарды сабакта темага байланыштырып, Learning Apps платформасында иштесеңиздер болот. Жаңы нерсени үйрөтүү менен жаңы идеяга түртүңүз. Канча доход кириши тапса болот деген мисалдарды келтирип, аны кызыктырып, өнүгүүгө багыт бериңиз. Бала кызыгуу менен уксун жана сиздин сабакты калтырбай угууну адатка айлантырсын. Ошондой эле пазлдар менен иштөө ой өрүшүн өстүрө алат. АМ, тез окуу курстарынын элементтерин камтысаңыздар эң сонун болот. Визуалдык доскада иштөөнү сунуштайм. Мен алгач Айдрууда Jamboard'то иштеп көрдүм, бирок интерфейстердин ыкчам иштегендиги үчүн мага Miro жакты. Доска чексиз. Бул жерде сиздер талдоо, талкуу, толуктоо, видео, аудиолорду кеңири иштетсеңиздер болот. Традициялык Zoom'да иштөө жаңы теманы түшүндүрүүдө, класстык сааттарды өтүүдө эң жакшы жыйынтык берет. Барыңыздарды окуучу сүйгөн мугалим болуңуздарды каалайм.